Искендердин баласы деп. Биз истеп атайын ноокатка барып, Абилазовага жолугуп, энези менен кеткен экен Ошкочу. Анан өздүгүн тактайын биз деле кымбат акчага алып атканда ишенбестен далилдеп, сүрүштүрүп, тиги Ажабага барып жолугуп келгенбиз. Ноокаттан келип анан үргөндөн ошо жаска Кунан чыкмазында алганбыз. Ошо азыркы күндө жаска жаңа зый болду. Ошондо жаңа зый болгондо канча жаш болуп калат? 4 жаш болду. 4 жаш болду. Ошол быштызында 1-2 жолу улакка барып, кичине аралатып көрдүк, кичине бир 20 күндөй таптакчы. Эми баары линия бөлөк, баары линия экен да. Тайманбайт эч нерседен. Сөздү аралап өлөттү. Аралаган эми бияк делегазын ошо кой эми жаш экен деп көбү токтотуп койду. Ошо атасындай болуп эле калкып, күчтүү зардази. Эми баягы мактоого бир эле Алла гана татып аттай ошо алам дегендер болсо келсин, атты өздүгү менен көрсүн. Жакындатсак чабышып кетти экөө. Өзү бунун жигити экен наркы. Ушудан токтотушкан экен. Бул кахрамандын кызы экен. Асыл тукум жылкылар. Бүгүн ушул жылкыларды Кайрагаш айылынан тартып атабыз. Кимге жаккан болсо кабарлашасыздар. Бүт бардыгы далили менен экен. Буга чейин дагы мен ошол Искендерди тартканымда дагы өтө далилдешип айтып берген эле. Жанагы Абилазованын бир баласы өзү дагы айткан экен. Кулунунда сатканмын деп. Алмалды Искендер хит боло элек болчу. Азыр эми Кыргызстанда жанагы көргөзмөдө номер 1 ат болду. Азыр Азияга атактуу ат болуп аткан ошол Искендердин түз баласы деп YouTubeга чыгып далил менен деп. Буяктан да калгандар далилдешип жалбап калып келген экен. Ошондон бери жакшы дейт тарбиясы. Азыр эми турат экен. Анан мингенге бала жок дейт. Анча азыр маалыматын эсинен алып берейин. Бунун тарбиясы кандай болду келгенден бери. Жүргөн өзгөчө Европаны жүргөн экен да ушул, Ака, ассаламу алейкум, дагы бир жолу. Келиңиз. Бүгүн 2 атты чыгарат экенбиз, маалыматын айтып бересизби? Биринчи ушул Байталдан баштайбызбы? Байтал бул эмеден келген. Ысыгатадан. Бүгүндө атактуу 5-5 командасында ойноп аткан, жана ачы командасында ойноп аткан кахрамандын родной түз энеси дагы, атасы дагы. Биктен алып келгенбиз буну. Кунан безинде. Азыркы күндө тиги Искендердин баласынан ушуну качырганбыз. Бакалда бооз, азыркы күндө бооз. Ошол буту колу таза, эни кардусу эми сыртынан көрүнүп турат. Жашы кандай болуп калды? Жашы 2 азый болот. 2 азый. Жашы 2 азый болду. Жакшы экен. Боюну канча дедиңиз? Боюн өлчөгөн жок. Булар ошондо жана таза кандуу күлүктөр да? Таза кандуу ошо. Түстөн түз ошо кахрамандын кызы. Атасына деле окшоп турбайбы? Буттарында, актарында көрсөтүп. Жакшы экен. Токтогондой ма була? Бооз, азыркы күндө бооз. Искендердин баласынан бооз. Жакшы экен. Мунун баасын канча дейсиз? $5000 болду. $5000. Жакшы экен. Мен жакындан тартып коеюн, анан дагы маалыматын улантабыз. Мындайрак болчу, төштөрү. Бат аңгелиси аралашкан. Ошондо аралашып, сонун кулун түшсө керек, Искендер менен. Видеолору бар, эконун токтуги аттан токтогон. Нар жак кайдачын? Арчагын көрсөтөлү. Соруну. Мына ушул бий экен. Кимге жакса номерди калтырабыз, кабарлашасыздар. Генералдын маалыматынан да баштадык, ака. Келиңиз, бул генералдын маалыматын бир четинен берели. Бул жанагы мен тартканда Бүргөндүдөн чыккан 1-2 жыл мурун. Искендердин баласы деп. Биз истеп атайын ноокатка барып, Абилазовага жолугуп, энези менен кеткен экен Ошкочу. Анан өздүгүн тактайын биз деле кымбат акчага алып атканда ишенбестен далилдеп, сүрүштүрүп, тиги Ажабага барып жолугуп келгенбиз. Ноокаттан келип анан үргөндөн ошо жаска Кунан чыкмазында алганбыз. Ошо азыркы күндө жаска жаңа зый болду. Ошондо жаңа зый болгондо канча жаш болуп калат? 4 жаш болду. 4 жаш болду. Ошол быштызында 1-2 жолу улакка барып, кичине аралатып көрдүк, кичине бир 20 күндөй таптакчы. Эми баары линия бөлөк, баары линия экен да. Тайманбайт эч нерседен. Сөздү аралап өлөттү. Аралаган эми бияк делегазын ошо кой эми жаш экен деп көбү токтотуп койду. Ошо атасындай болуп эле калкып, күчтүү зардази. Эми баягы мактоого бир эле Алла гана татып аттай ошо алам дегендер болсо келсин, атты өздүгү менен көрсүн, көзү менен ийнип көрсүн. Ошо такаланбай азыркы күндө ийнилбей эле турат ошо.
Буттарды ичке мондай тойтуп турат экен алдыңкы буттары. Такалан элек. Бою канча чыгып калды, өсүп кетиптир бул. Бой 170. 70 барбы? 170 калды бой. Минип такшалтыңызбы, ушта керекти айлантыңызбы? Азыр эми ысыкта вообще көптөн бери индин элек. Даже такаланган жок, ысыкты көрүп атасыңар. Жакшы экен. Ден соолугу бары мыкты? Ден соолугу бардыгы мыкты. Удагы жеп ичишине, улагы, зардазы эми айтпай эле коеюн. Ала тургандар болсо келип көрсүн дагы. Жакшы экен. Ошондо бул дал эле ошол азыркы Искендердин түз баласы болуп чыккан, а? Түз, далили менен. Эми айтып турбайбы эмездер. Ооба. Жакшы экен. Атайын алганбыз ошо. Бүргөндүдөн алганбыз биз дагы. Жакшы акчага алганбыз, өзүң тарткансың го. Ооба. Билесиң. Ооба. Ошондо дагы ошол жерде балдар дагы айтып, биз дагы сураштырып анан жаңы тугуш бенин баласы болгон экен. Биз эми сүрүштүрүп алдык да атайын. Басын канча десем генералдын? Базын 20 000 доллар да болду. Бунун линиясын өзүңөр билесиңер азыр. Азыр бунун атасы Кыргызстанда эң ат болуп атат го. Легендарный Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан чаңытып атат. Жакшы экен аке. Зардазы күчтүү жыгып коет да. Кымдан тартайын анда. Токточу инем. Азуусу. Бирок чоң экен, чоң. Үстү чыга эле экен, а? Жок, үстү. Асты бар экен кичине. Кичине чыкты. Тумшугу башы өзгөчө экен. Мындай. Бери бурчу. Мына төшүн тарталы. Ушундай коет тур, болду мына. Мына төшү. Туяктары тагаланбай турат экен. Арт жактары. Куйругу эле жандай тармал экен да, кулундукундай. Мына жак кайдан эмесин? Арчагын көрсөтүп калабы? Айдер. Кандай түз чаталайбы? Айдер, болду кайтыр. Жарайт. Азыр буга биз номерди калтырабыз, кимге жакса байланыша бересиңер. Мына Трассан эле Курманбек Арканын эле жанында айылда турат экен. Мына ушул айылдын шабандезин таап мингиздик. Азыр бирок көп кыйнабайбыз деп атат, атты турат дейт. Туруп калганда ошо көп. Күндү сыкпачы. Чапкылабай, каккылабайбы? Жакшы экен. Баскан турганын байкаңыздар. Өзүн алып жүргөнүн. Калганын өзүңүздөр мына келип көрүп, минип жанына келсеңиздер дагы бөлөк. Чындыгында бул мен көргөндөн аябай ат эт байлап, бою узарып өсүп кетиптир. Атактуу Искендердин баласы. Туруп калды да баягы канча айдан бери инде. Туяктарда эме болуп кетти го. Азыр эми акырын бастырса эч нерсе болбос керек. Акырын бастырчы дагы. Каңтарып коёбуз 2 саат. Ошондой болду. Ачка. Бирок акырын бассаң эч нерсе болбос да. Мынакей туугандар, толук маалыматын сиздерге алып бердим. Мына аттын ээси Абылазаван үйүнө чейин барып конок болуп тактап, далилдеп бардык маалыматтарын айтып берди. Бул ошо кулун болуп сатылган мезгилде Искендер азыркыдай атактуулукка жете элек эле да. Азыр эми Искендер Средний Азиянын аты болуп атпайбы? Дал ошол аттын түз баласы экен. Кимге жакса номурду калтырдык, байланышыңыздар. Мына 4 жаш болуп быйыл малына келе айтыптыр. Быйыл күздөн дагы аралаштырса болот деп атаса, улактарга. Быйыл күздөн уже аралаштырса болот, Азыр Азастан салып, тарбиясы келип калган. Анан эмдиги жылдан катуу чаба берет, Эмдиги жылдан ошо айдаш керек муну. Жакшы экен. Үстүнөн бошураак болду, адам түшүп калат ошо. Тезби? Тез, ошого сиги бала ине албайт ошо, өзүң бир эме алып та көрөсүң. Жакшы экен.